Белгилүү ырчы Самара Каримова юбка кийип алып ушак айткан эркектерге кайрылды. Эстрада ырчысы Самара Каримова эркек башы менен элге жалган аккаунттарды ачып алып, аны жамандап жаткан юбка кийген эркектерге кайрылуусун Instagram баракчасына жазды. Эр жигиттин белгиси бирде жигит, бирде кул дегендей. Урматтуу достор, чыныгы мырзалар кандай болуш керек? Ушак кууган аялдар үчүн бирок акыркы күндөрү бир-эки мырзалар жаңы аккаунт ачып, экран артында аял затына кошулуп ушак кылып олтурат. Эх, мырзалар деп жазды ал. Ырчы алгач социалдык тармактагы баракчасына юбка деп жазып, андан кийин аны юбка деп оңдоду. Бирок интернет колдонуучулар биринчи жазылган билдирүүнү сактап калышып, учурат социалдык тармакта юбкабы же юбкабы деп талкуулап жатышат. Айрымдары кыргыз тилине юбканы юбка деп киргизүү керектигин дагы сунуштады. Маалымат булагы Барометр Шекит Кейжи. Арстан Алай бийликтегилерге оруу жибергенин айтты. Facebook'ta Rano Perişte деген ат менен катталган колдонуучу Арстан Алайдын жардамчысы Rano Арапбаева Арстан Алай бийликтегилерге оруу жөнөткөн жазып чыкты. Ал Арстан жаңы кудай чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Арстан жаңы кудай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак деп жазып, Арстан жаңы кудайдын чечими 5 март 2020 элдин эмгегин жеген, элди алдаган, элди артка тарткан, кордогон өзүмчүл бийликтегилердин өзүнө жана алардын бала чакасына, тобосуна жандыруу үчүн оруу жөнөтүп койду деп жазылат сүрөт жүктөгөн. Эске салсак, 3 март күнү Арстан Алай Бишкек шаарында пресс жыйын өткөрүп, анын жанында Рано Арапбаева да отурган эле. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит Кейжи.